Бала деген баладай дейт, башы көзү чарадай деп коет. Бала балалыкты көрүш керек. Азыр балким туура эмес ойлонуп атам, бирок балдарды бала кылбай эле мен кызымды 5 жашында бир бала бакчага берсем, күн сайын келип алып тапшырма даярдайт. Тамгаларды үйрөнө баштады, эсеп чыгарганды үйрөнө баштады, сүрөт тартат. Тапшырма аткарып келди экен, кызым кадимгидей чарчай баштады. Мен айттым, бул бала бакчанын мага кереги жок, кызымды чыгар дедим. Ал бала, ал ойнош керек келип алып. Ал кубалаш керек, ал кыткылыктап күлүш керек, эшикке чыгып чуркаш керек, антип тапшырма аткарбаш керек. Ар бир нерсенин өзүнүн учуру бар да. 12 жашар баланы үйлөп койсоң эмне болот? Же 90 жашар кишини. Ошол сыяктуу эле нерсе. Азыр балдарды центр раннего развития деп апарып туруп тил үйрөтүп атабыз. Байкуш ABC, to be деп отурат ал жерде. Же болбосо колдор мынтип коюп, жана эмне деп коет эле? Ментальный арифметика деп коет. Каникулда дагы байкуштарды кыйнап атабыз. Каникулда айылга жөнөткүлө, чоң ата чоң энесинин жанына барсын, алардын жомогун уксун, суусун ташысын, отунун кессин, ылайга мындай оона ойносун, топуракка оона ойносун, балалыктын рахаты ошондо. Карасаң, бир учурга чейин, бир 12 жашка чейин каалаганың ойын. Ойноп атсаң, апаң ашка чакырса жиниң келет. Азыр барам мен, барбай эле коеюнчу апа. Бир колуңа чуркап келесиң, бир колдо суу ичесиң, бир колдон нан кайра кетесиң. Алтындын калгандай чуркайсың, билесиңби? Жер менен жер болуп ойнойсуң, кирсиң, мурдуң бетиңин жаргы шалпак серебро. Жүрөсүң жыргап. Анан 12 жаштан баштап бат эле токтолосуң дагы мындай өң келбетке карай баштасың, байкагын. Кече эле ойноп аткансың, бир ойноп атса, мына кара ушинтип ойнойбу дей баштасың, байкасың? Адам ушундай. Ушундай сулуу болуп жүргүң келет, жакшынакай кийине баштайсың бир 20 жашка чейинчи. Эң маанилүүсү ушул, байкасаң, жасанган мезгил, жигиттер чачтары мынтип кокус алдырып, мектепте алдырабыз дейт эле го, десе мына антип алдырбайм деп тополоң кылып. Биринчи жолу чачтарды жасап келген өзүнчө эле башкача го, мындай атыр себинипчи, костюмдарды кийип, кыздар да башкача болуп. Анан 20 канча жаштан баштап адам бири менен бири байлыкта жарышып мактана баштайт экен. Бирөө жарым сулууланып, чач бачына көбүрөөк акча кетирсе, ушуга да ушунча акча кетиреби дей баштайт экен, карасаң. Кече эле кылган нерсеси өзүнүн. Ушу кийимге да ушунча акча кетиреби? Анан мактана баштайт. Мен үй алып койдум, мен машина алып койдум, мен бизнес кыла баштадым, мен мындай жаңылык кыла баштадым, тикинчени тургуздум, бул жакка барып келдим, тияка барып келдим. Анан бир 45 жаштан баштап мактанган токтотот дагы акырын дүнүйө топтой баштайт. Бирок дүнүйөсүн эч кимге айтпайт. Байкаган аксакалдар кээде акырын акчасын алып чыгат дагы түйүнчөк чечип санап эч кимге айтпай кара түйүп коет. Байкадыңар беле? Анан адам керек нерсесин эстеп калат экен. Балам унутуп калдым, эсимде жок, унутуп калдым, эсимде жок, бирок акчасын кайка бекиткенин унутпайт. Ошон үчүн бирөөнүн эсинде калгың келсе, кээде сени мындай карайт дагы, сени эстеген жокмун, тааныбай атам десе капа болосуң. Ага керек бол. Аксакалга акча кандай керек болсо, сен ошого ошондой керек бол. Кызматын кыл, көңүлүн көтөр, муктаждыгына жардам бер, анча мынча бир керегине жарап кылсаң, ошону жасап кой, сени эстеп калат, сөзсүз эстеп калат. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, чоң атамдын колунда тарбия алганмын. Чоң атам мага убактысын берген. Ошо мезгилде математиканы билгендер, балким чоң атам берген нерсени бере алган эмес. Атам апам иштейт эле, анча мынча кеч келип тополоң кылсам, карындашым менен урушсам, Нургуз деген карындашым бар го. Айланайын. Андай митам жок болчу да. Чын андан кетет эле, кичине төпөштөп койсом, ушундай бакырып, эл мындай элет го, ал мындай элет эле. Атам чыккача ошо токтобойт эле. Анан чыгып ата деп мен бир арка жакта алып пытырат айтыштырды эле. Мен чалып туруп уркайды. Анан ата дегиче кала берет элем. Анан эле бар үйүңө кет деп чоң атам кунап кала берет эле мен. Атам өзүмүн. Чоң атам эмне үчүн жакшы тарбия билбем, чоң атам тарбиясына ыраазымын. Көрсө азыркыдай апаларга окшоп сотка чукулабаптыр мен чоң атам. Телевизор көрбөптүр. Сериал көрүп, Кемалди менен арты көрбөптүр. Телевизор жок эле, сотка жок эле, телевизордун ордундагы, сотканын ордундагы интернеттин, китептин ордун чоң атам ээлеген. Анткени жомок айтып берет эле. Чоң эне бирдемелерди айтып берет эле. Анан көңүл бөлөт эле. Убактысын баарды мага берет эле. Эң кымбаты мен болчумун. Азыр эң кымбат сотка, баланчы соткадай кымбат эмес, байкасаң, сериалдай кымбат эмес өзүңдүн балаң. Шубадай кымбат эмес, алтындай, күмүштөй кымбат эмес. Ошон үчүн балдар мээринсиз чоңоюп атат. Ошон үчүн чоң ата чоң эненин колуна бергиле, жөнөткүлө. Жайдын күнү кыйнап тил үйрөтөм дебей, айылга жибергиле, ошакта чаң болуп, тополоң кылып ойноп келсин, ошондой жакшы тарбия алат. Рахмат. Азыр биз балдарды калпычы кылып атабыз. Кече айтып бердим го, бешик терметип атып калпычы кылып атасың. Уктап алсаң карышкыр келет деп. Чын, карышкыр келбейт, бала ошондон калпычы боло баштайт.
Телефон шыңғырайды, сен айтып отырсың, қалыптың қазаны қайнабайды, жалған жарыбайды, қалып айтпа деп. Телефон шыңғыраса бар, мен сұраса жоқ деп қой деп отырсың. Ошон үчүн чынчылдык, балдарым, чын сүйлөгүлө, чындык адамды карытпайт дейт, жалган адамды жарытпайт деп койду. Ушундай бир сөз бар. Экинчиси, аманатка бекем болгула, аманатка кыянат кылбагыла. Мына студенттик күндөр аманат, жаштык кезиң аманат, убакыт аманат, өмүр аманат. Ченелүү эле, бат эле өтүп кетет. Мен кара, кыздарым, балдарым деп сүйлөп атам. 10 жыл мурда бирөө жарым айтса, ол жаш келгиче качан дейт элем. Карындастарым, инилерим деп сүйлөйт элем. Убакыт болсо, аманчылык, тынчылык болсо, неберелерим деп сүйлөп калабыз. Ошого жеткирсин Кудай Таала. Бат эле өтүп кетет экен мындай, көз ирмем деле. Ойлобогула. Алдыда көп убакыт бар деп, бат эле мындай, көз ирмем. Ушуга чейинки өмүрүңдү ойлоп көрсөң, мындай эле өтүп кеткен. Үйлөнгөндө аялыңдын ден соолугуна көңүл бөл, бул дагы аманат. Китеп колуңдагы аманат, башыңдагы билим аманат, акыл аманат, ата-энең аманат, мекениң аманат. Эгерде Кудай бетинин аркасын душман басып кирсе, жигиттердин баары да кетет согушка. Бул шаар аманат, ошон үчүн көчөгө түкүрбө, какырба деген сөздөрдү айтып жүрөбүз. Акыл аманат, ошон үчүн китеп оку, акылды өстүр деп атабыз. Рух аманат, ошон үчүн аалымдар менен сүйлөш, жакшыны жанда деп атабыз. Аялдын колун муздак суга салдырба, ошого да жооп бересиң деп атабыз. Бирок мындай нерселерди аялдарга айта бербеш керек. Ошондойлорду эстеп калышат да, башка нерсени эстеп калбашы мүмкүн. Керек нерсени эстеп калат деп атабыз го. Үчүнчүсү, арам жебегиле. Ол жөнүндө айтып бердим азыр мен. Арам адалдыкка. Төртүнчүсү, жакшы кулк мүнөз. Анан бешинчиси, максатты тапкылачы. Азыр сурайбы, максатың эмне деп. Көпчүлүгүңөр үй, машина, анан кийин бир көк дүкөнүң болсо, бизнесиң болсо, бул сенин максатың эмес, бул элдин максаты. Адамдардын 99% ушуну айтат. Сен өзүңдүн максатыңды тап. Жашоодогу миссияңды тап, ушул маанилүү нерсе. Адамдын адамга берген эки белеги бар. Бири руханий белек, бири материалдык белек. Алтын берсең, күмүш берсең, же болбосо акча берсең, же болбосо шуба берсең, же болбосо косметика берсең, бул материалдык белек. Руханий белек аркасынан тилек кыл, дуа кыл. Деңгел качан болот? Качан бирибизге тилек кылсак. Мен силерден суранат элем. Бири-бириңерге тилек кылгыла, жакшы тилектерди араңарда мен да дуаңарга кошуп койгула. Игиликтин баш аты ошол. Эмне үчүн апа кеткенде 3 нерсе кошо кетет. Биринчиден, ырысың мурдагыдай жеңил болбой калат, берекелүү болбой калат. Экинчиден, ден соолугуң мурдагыдай болбой калат. Үчүнчүдөн, тилектериң мурдагыдай кабыл болбой калат. Билесиңби? Эмне себептен дегенде, сага дайыма дуа тилек кылган апа болот. Кудай өмүрүн узун кыл, рызкы сиңген кыл, даражасын бийик кыл, сөзүн өтүмдүү кыл, тилектерин кабыл кыл деп. Ошон үчүн эгерде бир жакшы жагым болсо, бул ыйман, адепке болгон кызыгуу. Жаман жагым болсо менден. Жакшы жагым болсо, аталардын, апалардын, жети атамдын дуасы бардыр балким. Азыр араңарда укум тукумду ооматтуу кыл деп дуа кылгандар барбы? Мен дуа кылам, кыямат кайымга чейинки укум тукумдун эки дүйнөнүн даражасын бийик кыл, бардыгын бейиштик кыл деп. Ошол дуалар жетет. Дуа деген заманды эске албайт. Дуа деген мезгил жана убакыт мерчемин эске албайт. Географиялык мерчемди эске албайт. Ошон үчүн бирибизге тилек кыла берели. Мен Америкада жүрсөм, мен үчүн тилек кылсаңыз сол жетет. Сиз биякта болсоңуз, мен Японияда болсом, тилек жетет. Ошон үчүн балким бир жакшы иштер болсо, бул дуанын берекеси. Апам дайыма дуасын берет. Апам дайыма дуасын берет. Силер да бири-бириңерге дуа бергиле. Аркаңардан дуа кылгыла, баары жакшы болот деп каласыз. Мейли бир эркек Мураками деген менин карате боюнча тренерим бар, сенсей, япониялык. Анда мен бир эле карате эмес, көп жашоонун маани маңызын, философиясын үйрөндүм. Ал айтат да, мурда дейт, менин максатым чемпион болчу дейт. Каратенин эң чоң мастери болчу. Азыр мен каратенин бир эле максаты менен үйрөнөм дейт, жакшы адам болуш үчүн дейт. Анткени дейт, мен карате боюнча чемпион болсом дейт, бул миллиардтаган адамга кереги жок экен дейт. Кимге керек дейт? Анча-мынча каратеге кызыккан аз эле адамга керек экен дейт. Бирок жакшы адам болсом, ар бир адамга шарапатым тиет экен дейт. Менин бир чоң максатым бар, Кудай узун өмүр берсин. Аябай жакшы бакай атадай аксакал болсом экен. Неге билесиңби? Биз аксакалды сүйлөйбүз. Сакалы жайкалган жаш улуу адам жок. Эгер адам жашы өтүп, сакалы жайкалып, арак ичип атса, оозунан ак эт кирип, кара эт кирип атса, туурабы? Же болсо уят сүйлөсө, же бир адамдарга жакшылыгы тийбесе, ичи тар болсо, мерез болбосо, көзү ач болсо, каякта аксакал? Аксакал деген нарктуу, салаваттуу, сөз менен иши дал келген, сүрдүү, сырдуу, такыба, даанышман болуш керек. Ошон үчүн жакшы аксакал болуу деген тилек ушул. Аксакалдыкка эмитен даярданыш керек. Азыр ким айтты? Бала төрөлгөндө эле басып кетпейт деп. Ошол сыяктуу аксакалдыкка эмитен даярдан. Туура жүр, туура сүйлө, кеңпейил бол, жүрөгүңдү тазала. Китеп оку, данышман бол, адамдарга жардам бер, мээримдүү бол, кайрымдуу бол, садага бер, зекет бер. Өзүңө каалаган жакшылықты башка бирөөгө каала. Адамдардын жакшылыгына себеп бол, кыйналбаса, муктаждык кылбаса жардам бер. Анткени сен бирөөнүн муктаждыгына жардам берсең, жараткан да сенин муктаждыгыңа жардам берет. Ушуларды кылып жүрө берсең, өмүр өтөт. Өмүр берсе, ол жараткан Алла. Карлык да келет, ошондо сен аксакал болосуң.
Ошон үчүн чемпион болуш деле Майк Тайсон бир күндө чыга алган жок, канча машыкты. Биз азыр бай болуш үчүн канча менет кылабыз. Бий болуш үчүн канча менет кылабыз, бирок бактылуу болуш үчүн анча менет кылбай атабыз. Балага биринчи бакыт тиле. Келечекте падыша болсун, бай болсун, бий болсун, келечек бактылуу болсун деп тилегендер аз. Ошон үчүн максатым адам болуш, бактылуу болуш, башкалардын бактышына адам болушуна себеп болуш. Кыздарым, балдарым, чоң рахмат, суроо бергиңер келгенине чоң рахмат. Мен силер менен канча болсо убакыт өткүзгөнгө даяр элем. Бирок бул жердин өзүнүн регламенти бар. Бул жердин кожоюну башка. Ээси келсе бейсин бер дейт. Өзүңдүн уставың менен башка бир үйгө кирбе дейт. Мен бул жерде конокмун, уюштургандар башка. Көрдүңөр, 2 суроо деди, андан бери да 7 суроо алдык. Ошон үчүн чоң рахмат силерге. Кудай буйрса дагы жолугабыз, суроолорду бересиңер, жооп беребиз. Бар болгула, жараткан силерге жар болсун. Чоң рахмат.